Кээ бир адамдар момент учурдагы авалдагы жүктөрдү көтөрүп алып жүргөн аз келгенсип, келечектеги жүктөрдү дагы өзүнө жүктөп алат. Кээ бир адамдар өткөндө, өтмүштө болгон, мурда болгон кыйынчылыктар келечекте дагы келип калышы мүмкүн деп, ошолор менен терең ойго кыйналып жүрө берет. Мисалы үчүн, мындан көп жылдар илгери кыйналган болсо, дагы ошентип кыйналышы мүмкүн деп, адамдар кыйналып жүрө берет. Өткөн өтүп кетти, аны кайра кайтып ала албайбыз. Келечек келелек, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн келелек келечектеги болор болбосо анык эмес кыйынчылыкты эстеп алып, ушинтип кыйналып калсам эмне болот, антип калсам эмне болот, деп ушинтип кыйналган адамдар чындап эле кыйноону көтөрүп жүрө берет. Ошондон урматтуу бир туугандар, бул келечекте ушинтип кыйналып калсам эмне болот деген ой адамды чындап кыйнап коет. Сен келечектин өз убагында ошого жараша аракет кыласың. Азыр сенин мойнуңдагы милдет. Азыр эмне кылышым керек? Бүгүн эмне кылышым керек? Канткенде туура болот деген маселеге аракет кылуубуз керек, урматтуу бир тууганым. Кээ бир учурда адамдар бүгүнкүгө сарттай турган акыл-эсин, бүгүнкүгө сарттай турган гамындын бардыгын келечекке жумшап жиберет да. Келечек 10 жылдан кийин ким бар ким жок билбейбиз. Балким таптакыр бөлөкчү болот. Ошон үчүн бол элек келечекке алак бол, алек болуп, ошондон кыжаалат болуп, келечекте ушундай болгон болсо, анда кандай кылат элем деп отуруп, жок нерсеге башын оорутуп, урматтуу бир тууганым, иштерин бүтүрө албай, анан келечек дагы жок, бүгүнкү дагы жок. Келечек качан жакшы болот? Эгерде сен бүгүнкү күнүңдү жакшы аткара турган болсоң, жакшы болот. Мисалы үчүн бирөөлөр айтат да, мен деген келечекте жакшы хозяйка болом, үйлөрүмү таза кармайм, бирок бүгүн үйлөр жыйнаштырбай эле кое берейин дейсиң. Жок, келечекте жакшы боло албайсың. Анткени сен бүгүн аткара албайсың, эртең аткара албайсың деген сөз болот. Эртең сен мыкты адам болуш үчүн сен бүгүн мыкты адам болушуң керек деген сөз. Анан келечекти ойлонуп эле жата берсең, ал сага келечек жакшы болуп бербейт. Көп адамдар келечекти окууну бүткөндө кантем, турмушка чыкканда кантем, үйлөнгөндө кантем, балалы болгондо кантем, кантип адамдар менен жашайм деп ойлонуп олтуруп, бүгүнкүсүн унуткарып коет. Келечек сөздөр жаман болуп калат. Эгерде сен келечегиң бактылуу болуусун кааласаң, келечекти ойлонбо сен бүгүнкүн ойлон. Бүгүнкү күндүн аракетин жакшы кылсаң, сага бүгүнкү күн эртеңки келечекке бактылуу жашоону албетте бир тууганым камдап берет. Адам баласы бул дүйнөдө таянып ишене турган бир күчкө муктаж абалда болот. Эгер ал адам келечекте колдоно турган күчүнүн баарын бүгүн түгөтүп койсо, келечекте жашоого күч жетпей калышы толук түрдө мүмкүн. Адам дайыма бирөөгө таянып, бирөөгө сөйөнүп, бирөөгө жөлөнүп жашагысы келет да. Бул Кудай, урматтуу бир тууганым. Кудайга таянуу, Кудайга жөлөнүүнү биз ошол тобокел деп айтып коебуз. Тобокел боюнча бир кызык окуя бар. Илгери өткөн заманда бир кемпирдин абышкасы өлүп, анан баласы армияга барып, анан армияга баргандан кийин баласы ошол жерде душмандардын колунан өлүп, кемпирдин баласы дагы күйөөсү да болуп жалгыз калат. Анан күндөрдүн бир күнүндө ошол баласынын армияда чогуу болгон эки досу зияратка келет. Аяшенесин көргөнү келип, "Эне, биз сизди көргөнү келдик, ал акыбалыңызды сураганы келдик, биз кайра тез эле кетебиз" дейт. Кемпир айтат, "Антпегиле, кетпегиле, кантип мен силерге даам бербей туруп кетирмегелем" деп кемпир айтат. Анан десе кемпирди кыйналбасын деп, анан балдарын берет, "Апа, сиз кыйналбаңыз, болгону бизге экиден эле жумуртка кууруп берсеңиз болот" дейт. Анткени эшиктен келатканда сыртта тооктордун жайылып жүргөнүн көргөн эле дагы, анан ошол тооктордун жумурткасы болсо керек, апабызга 5 бармак кыл, башка кыл деп кыйнабай, ошол үйүндөгү тооктору бар экен, демек жумурткасы дагы бар болгон болуш керек. Экиден эле жумуртка кууруп берсеңиз бизге ошол жетет дейт. А бирок тооктор жумуртка тууган эмес эле. Кемпирдин 2ден 4 жумурткасы жок эле, болгону кемпирде 2 эле жумуртка бар. Анткени тооктор ошол күнү жумуртка туубастан 2 эле ток жумуртка тууп, 2 эле жумуртка бар эле. Анан кемпир кыжалат болот ичинен, бирок сыр бербей Кудайга таянып, Кудайга тобокел кылып, ашканага кирип, жумуртка кууруй турган казанын даярдап баштайт. Ойлонот, "О Кудай Таалам, менде 2 эле жумуртка бар. Экөөнү 2 жумуртканы кууруп берсем бирден тиет дагы, 2ден жумуртка кууруп бер дебеди беле? Демек апа кыйналып калган деп мага боор ачыйт. Мен мага башка бирөөнүн боор ачыганын каалабайт элем" деп Кудайга чын дилден дуа кылып, анан бирок ошого карабастан аракетин көрөт дагы, тиги майын куюп жумуртканы чакканда, ар бир жумуртканын ичинде 2ден сарысы бар болуп чыгат. Кудай Таалам
Anan kempir аябай сүйүп, Кудай Таалам мени сактадың шерменде кылгандан деп көрдүңүзбү, урматтуу бир тууганым. Акыркы үмүт эки эле жумуртка турат. Экөөнүн куурусу адатта эки эле болот. Бирок Кудай Таалам ушундай. Сен үмүтүңө эч убакта үзбө, тобокелди кыл, Кудай Таалам акыркы мүнөттөрдө дагы сага бактылык берип коюшу мүмкүн. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: эгерде силердин колуңарда бир тал көчөт турган болсо, кыямат болуп кетип аткан болсо дагы ошол көчөттү эгип калгыла, сайып калгыла дейт. Анткени ошол көчөттү эгип калуунун өзү бул убакытка болгон мүмкүнчүлүк деген. Эч убакта жаштан үмүт үзбөш керек. Болду, мен өтүп кеттим, мен 30га чыгып калдым, 20га чыгып калдым, эми мага келечек деген болбойт, мен баксызмын дебестен, ушул бүгүнкү күндөн баштап ар бир күндү бактылуу пайдаланганга аракет кылсаңыз, иншалла Кудай Таалам сөзсүз түрдө бизге жакшылыгын берет. Айта турган маселе, тобокел адамды тынчын алган санаалардан арылтат. Адамдардын башында көптөгөн ойлор, санаалар, пикирлер бар. Кыжаалат болот. Ошол нерселерден арылуунун бир жолу, урматтуу бир тууганым, бул адамдын тобокел кылуусу. Эгерде бир инсан тобокел кылса, адамдын башындагы санаалар, ойлор, кыжаалатчылык пикирлердин бардыгынан адамдын ой пикири иншалла арылып таза болот, урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн келечекке тиешелүү абалким деген сөз менен башталган сүйлөмдөр адамдын тынчын алган санаалар үчүн колдон. Мисалы үчүн абалким сынактан өтпөй калсамчы, абалким ооруп калсамчы, абалким жумушуман ажырап калсамчы, абалким өлүп калсамчы, абалким деп отуруп, биз кээде болбогон нерселерди ойлонуп отуруп өмүрүбүздүн бардыгын жокко чыгарып алабыз да. Демек, абалким деген сөздөн арылуунун жападан жалгыз жолу бул, урматтуу бир тууганым, тобокел. Кээ бир адамдар бар, келечек үчүн ойлонуп жүрүп ооруп калат дагы, ошол келечек эмес, ушул бүгүнкү күн үчүн дагы эчтекеге арзыбай калат да. Демек, Кудайга тобокел кылуу. Келечекти Кудайга тапшырдым. Мен бүгүн аракетти кыла берейин, эртеңки боло турган бактылыкту Кудайга тапшырдым деп тобокел кылып, анан Кудай Таалам кандай жыйынтык берсе, ошого ыраазы болуу, урматтуу бир тууган, бул чыныгы бактылык болуп эсептелет. Негизи келечек али боло элек нерсе. Ар кандай күмөн ойлор менен окторун түгөтүп койгон жоокер душмандар менен бетме-бет келген кезде эмне кылаарын билбей калышы мүмкүн. Мисалы үчүн кээ бир адам бар, бул немистер менен согуша турган болуп отурган. Көп огу бар. Анан чымчык учуп кетсе деле, анан кичине бир коёндөр чуркап өтүп кетсе деле, огун патыратып ата бер, огун түгөтүп алат дагы, чыныгы душман келгенде огу жок калган адамдай. Кээ бир адамдар келечек келелек, анан жөн эле ошого кайгырып, сана тартып олтуруп, анан күчүн жоготуп коет дагы, келечек келгенде эч нерсеге арзыбай калат, урматтуу бир тууган. Ошондуктан илмул хал, азыр эмне кылышың керек? Азыр сен оюңда бүгүн жакшы иштешиң керек, жакшы окушуң керек, ойлонушуң керек. Бүгүнкү жакшы жашаганың эртеңкиңе сага өзү келечек болуп берет. Эртеңкини Кудайга тапшырсаң, Кудайым баары жакшы болот. Мен сага тапшырдым. Мен бүгүн азыр мага эмне буйрулган болсо, ошону аткарып турам. Эртеңки бактылуулугум сага дей турган болсоң, Кудай Таалам сага иншалла сөзсүз түрдө жакшылыгын берет. Колдо турган күчтү чогултпаган адам оор кырдалга туш болгон кезде айласын таппай калат. Мындай санаалар менен ал күчүнөн тайган адам тобокел кылбагандыгы үчүн Алла Тааланын колдоосунда көрө албайт. Эртең кандай болот экен деп кыжалат болуп жүрүп өтүп кеткен адам бул тобокел кылбаган адам. Тобокел кылбаган адам Кудайдын жакшылыгынан куржалак калат. Тобокелдин төркүнү, тобокел кылуунун түбү, Алла Таала жараткан кандай гана абал болбосун, ага толук ыраазы болуп кабыл алууда жатат. Эгерде Кудай Таалам сага кандай бир тагдыр жазса, ошого ыраазы бол, урматтуу бир тууганым. Анткени Кудайдын берген сага жакшылыгы бул сен билбесең дагы сен үчүн сөзсүз түрдө жакшылык болуп эсептелет. Бир адамдар бар, урматтуу бир тууганым, бул авария болуп жыгылып, анан кийин бир буту кесилип калды, чолок болуп калды, абдан кайгырат. Бирок ошол эле машинада башка бир адамдын эки буту кесилген, башка бир адамдын эки буту, эки колу кесилген, башка бир адамдын башы кошулуп кеткен, урматтуу бир тууганым. Демек, сага келген тагдырдын жаманбы, жакшыбы бардыгына ыраазы болуп, Кудайга шүгүр айтып, ошого ырахат алып жашай турган болсоң, урматтуу бир тууганым, демек сен бактылуу адамсың деген сөз болот.